Мени деле түшүнгүлө деп. У меня переходный возраст дейм. 4 февраль күнөөлүү эмес. Бул жакта деген башка деле деген ата-энелердин деле күнөөсү болот деген туура эмес сүйлөп коюшу мүмкүн. Анан азыркы психикалык жактан деген жаштар деген неустойчивый да. Мындай деген көтөрө албайт катуу сөздөрдү. Да, эмоцияга алдырат. Анан бизге, например, ата-энебиз деген мага деле болот. Катуу сүйлөсөм, мен ата-энеме тарынам. Андай мени деле түшүнгүлө деп. У меня переходный возраст дейм да. Ата-энелер жай сүйлөш керек, жумшак. Да. Силер түшүнүш керек, Алардын укугу бар биз урушканга. Но ата-энелерди мен күнөөлөгөн жокмун, бирок чеги болот да. Өзүнүн. Силер укугарды эле үйрөнүп, милдетиңерди унутуп калган жоксуңарбы? Жок, милдет. Ата-эненин астында дагы, эже агайдын астында дагы. Ата-эне анча-мынча урушуп койсо болобу? Эже агай урушуп койсо болобу, болбойбу? Болот. Так как эже агайлар бизди урушканга милдети бар. Азыркы закон боюнча бирок урганга болбойт деп айтышат да. Но эми мурдакы эмелерде урганга болгон деп айтам. Эми урганга болбойт деп ойлойм мен. Уже болбойт да. Азыркы заман менен мурунку заманды салыштырганда азыркы заман башкача. Все равно деген ата-энелер деле урса болот деп айта албайм. Так как өзүнүн Ошо ата-эне баягы жакшы болсун, кызым, балам деп урушуп бир аз кокус кылып атат, анан болбойбу, Жок, эми азыр деген бардыгы эле деген бирдей ойдо эмес да. Деген, например, мени ата-энем урушса, мен көтөрө алсам, башкалар көтөрө албайт. Например, башканы бирөө уруп койсо, ата-энеси, ал барып деген өзүнө өзүгө кол салышы мүмкүн деп ойлойм да. Вот ага деле мындай деген бир мааниде болуш керек деп ойлойм да. Сизде ушул күнгө чейин мугалимдердин тарабынан урган фактылар болгон жок да, чынбы? Эмне үчүн мугалимдер урат деп айтып атасыз? Болгон эмес, мени деген азыркы заманда на самом деле мен айткан эле деген закон боюнча урганы болбойт. Болгон Бирок закон боюнча урганы болбойт, мектепте урушабы, кээ бирине мындай? урушат, конечно, урушат. Вот урган болгон эмес. Урушат, бирок урушпайт. Нет, урушат, урбайт. Вот. Сизде эмне максат менен урушат? Өзүнүн личный Эми ар бир адамды билим алсын деп урушабы? Эмне кандай максат? Сизге жана бир мугалимдер жакшы направлениеде эле түшүндүрүү иштерин жүргүзөт болуш керек? Ар бир адам эле деген өзүнүн кемчиликтери болот. Например, мен деген сабакка кечип келсем, или сабакты калтырсам, окубасам, өзүмдүн милдетимди аткарбасам, алар урушканга акысы бар.